депутаттардын катына бат-баттан жооп берип турчу. Азыркы премьер-министрге жетип көлдө айланып келгиче канча өттү, дагы эле бир кат жаздык эле жооп жок да Алмазбек Акынжанович. Менден салам айтып коесузбу, пожалуйста. Ушу биз депутаттын берген катына бир жооп берип койсо жакшы болот эле. Акылбек Үсөнбекович тың болчу, сразу жооп берчү, чечкиндүү болчу. Biz деген мен атамдын же энемдин же бир тууганымдыкын сураган жокмун да, Алмазбек Акынжанович. Элдикин сурап атам да, тоңдукун, жетегиздикин, Кыргызстандыкын маселелерин. Жооп бербесе жок болсо жок деп эле жазсын ачыгын элечи. Айлантып, ана тияка айлантып, көлдү айлантып, нарынды айлантпай элечи. Биринчиси бул. Экинчиси мына Жетегиз район Жомбулак айылында суу боюнча акчаны алганда ратификациядан өткөргөндө укмуш аласыңар. Ой, мен жыргатам, мен гүлдөтөм, убагында беребиз деп. 2 жыл болду. Суу маселеси чечилбей жатат. Бул эл суу ичеби же силердин качан бересиңер деп эле акчаны күтүп отура береби? Ратификациядан өткөндө шакылдатып өткөрүп берип атабыз баарын. Но кичине элди карап койбойсуңарбы суу жагынан, таза суу жагынан. УКУСка шылтайт, УКУС Бишкекке шылтайт, Бишкек өкмөткө шылтайт, өкмөт жогорку кеңешке шылтайт. Ратификациядан зыңкылдатып эле өткөрүп берип атабыз го миллиондогон долларларды. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрүп берип койгулачы, антип койгулачы, минтип койгулачы деп. Мына Жетегиздин Жомбулак айылы. Ошондой эле вопрос Тоң район Баканбаев айылында, Каржы сайда, Кызыл сууда. Берген суулардын, берген акчанын баарын ирети менен бат-баттан бүтүрбөйсүңөрбү? Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жөө качкан фирмалар. Же иштебейт. Тандаганда жакшы тандаңла да. Тандабасаңар анда бир кара тизмеге кошуп, же аны жокко чыгаргыла, же өзүңөр салгыла, частный фирмаларга ишенбейсиңар. Муну Алмазбек Акынжанович бардыгы шүгүр жакшы, бар эң сонун. Бул деген өкмөттүк саясатка таасир берип атат да. Ошоларды жакшы карап, иретке салыш керек да. Суу, элдин баары сууга мына эметтик. Соц объекттерге Кудайга шүгүр, баары жакшы. Но кээ бир каттарга да өкмөт кичине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең, зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, башка каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жогорку кеңештин депутатын даже зам министр стандартный шаблон. Карайбыз, и макул болду. Адам катары көрбөй калдыңар. Хорошо. Bizden de ошондой жооп берели силерге. Биз де комитеттерде жалдырап келгенде кабыл албай коелу, урматтуу депутаттар. Эгер министр өзү жооп бербесе. Рахмат. Мен эми жана Балбак энеме айтты эле, абдан жакшы айтты. Осмонкул акындын бир жакшы ыры бар да. Кашаң ат минип жол жүрсөң, камчылантып карытат деген сөзү бар да. Ушул кашаң аттай эле болду. Бул бүгүнкү күнү Кабмин барбы, жокпу? Эми бизге ал маанилүү эмес, ишти кылса болду, катыбызга жооп берип, элдин маселесин чечсе болду. Эми айылына чейин вертолеттордо барып жүрүп атат. Ал биз агайым кызыкчылыгы жок, ишти кылса мага десе, тиги самолетто барсын үйүнө. Бирок иш жаза албай, өтө кашаң болуп атат да Кабмин. Буга эми кимден сурайбыз биз бул маселени? Өкмөт кичине ыкчам иштеш керек эле да. Рахмат.